А нулевые? Нулевые? Мы же вам отправляли же. Да. Уведомления отправляли. Мындан ары нолдук көрсөткүчтөрү бар ишканалар жана уюмдар расмий статистикалык отчет тапшыруудан бошотулат. Жаңы эрежелерге ылайык, эгер юрисдикалык жактар, филиалдар, өкүлчүлүктөр жана жеке ишкерлер отчеттук мезгил ичинде өндүрүштүк, чарбалык, инвестициялык жана финансылык ишмердүүлүктү жүргүзбөсө, ошондой эле статистикалык формаларды толтурууга маалыматтары жок болсо, алар статистикалык отчет тапшыруу милдетинен бошотулат. Ага ылайык ишкерлер билдирүү субъектин катталган жери боюнча райондук шаардык статистика бөлүмүнө электрондук почта аркылуу жөнөтүлүшү керек. Бизде бүгүн Бишкек шаарында 50ден ашык хос субъект Кыргыз Республикасында камтылган, ар кайсы тармакта. Нулевой отчеттордо бизде абдан көп келчи. Бизге биздин респонденттер ушул нулевой отчетту бериш үчүн биздин Горстатка алыскы район, аргы районунан келишип, ушул нулевой отчетту ай сайын келип тапшырып, отчеттун убагына жараша квартал сайын тапшырып турушу. Бүгүнкү күндө мына жакшы демилге болуп, Д бөлүк астында Статкомитет өзүнүн буйругун чыгарып, бүгүнкү күндө биз нулевой отчет берген респонденттерибизге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бүгүнкү күндө алар бизге билдирүү аркылуу эле биздин Бишкек шаардык Статкомитеттин почтасына нулевой отчетторун тапшырса болот. Андан тышкары биз ар бир отделдин тармактын дагы өзлөрүнүн дагы жеке почта емейлдерин бердик. Аларга да жөнөтүп, ушу бул айдын ичинде же бул жылдын ичинде бизде эч кандай финансылык ишмердүүлүк болгон жок. Билдирүү белгиленген отчеттук мөөнөт аяктаган күндөн кечиктирилбестен жөнөтүлүүгө тийиш. Улуттук статистика комитетинен билдиргендей, бул чараны киргизүү бизнеске административдик жүктү азайтууга, отчеттук жол жоболорду жөнөкөйлөтүүгө жана респонденттер менен өз ара аракеттенүүнүн натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Мында ишкерлердин убактысында үнөмдөөгө өбөлгө болот. Статкомитеттин максаттары ушу жылдын аягына чейин дагы ушу электрондук отчеттуулукту дагы өркүндөтүүгө, электрондук отчетторубузда биз буюрса өз ишине жеткенде ал да бир чоң жеңилдиктер болот биздин респонденттерибизге. Ошондуктан урматтуу респонденттерге кайтылгым келет. Бишкек шаар статистика комитети бүгүнкү күндө ачык силерге эшиктерибиз. Бишкек шаар Статкомитетин бөлүм башчылары дагы өз респонденттерин чалып бүгүнкү күндө билдирүүлөр билгизип атабыз. Бүгүн Горстатка отчет бергене келдим эле. Мамлекет тарабынан бизнести жана ишкерлерди колдоо абдан жакшы жүрүп жатат. Анын бир көрүнүшү мына бүгүн мен отчетторду алып Горстатка келсем, отчет бербей эле нулевой отчет боюнча азыр уведомление берсеңер болот деди. Бизге бул өтө шарттуу ыңгайлуу болду. Анткени биздин убактыбыз жана ушул жакта кеткен очередке турган убактыбыздын баары тең үнөмдөлүп калды. Бул жакшы бизге предпринимательдерге жана ишкерлерге жакшы шарт болуп атат. Бул механизм Кыргыз Республикасынын президентинин 2025 жылдын 10 мартындагы номер 83 мамлекеттик кызмат көрсөтүү тутумунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана бюрократияны кыскартуу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыгына жана аталган жарлыктын ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүү боюнча ведомстволор аралык комиссиянын 2025 жылдын 15 апрелиндеги номер 2 протоколуна ылайык киргизилген. Нурзат Көчөмкулова, Кудайкалыс Омаралиев, регион Бишкек.